Бүгүн сиздер менен депрессия боюнча бир аз аңгеме куралы дедик. Маегимдин алдында менин бардык соц барактарыма подписка кылып коюңуздар дагы, лайктарды кең кесири коюп коюңуздар. Депрессия деген сөз азыр бүгүнкү күндө өтө актуал болуп жатат дагы. Ушунун тегерегинде абдан көп маалыматтар, абдан көп билимдер болуп жатат да. Депрессияга түшкөн адамдар өзлөрү депрессия болгонун билбейт да, себеби адамдын мындай абалы бир түшүнүксүз абалда болот да. Алар жакшы уктай алышпайт, уйкулары канбайт, жумушка баргысы келбейт, алдары кетип калат, тамак ичкиси келбейт, такыр көңүлдөрү ачылбайт, ыйлагысы келет, бир нерсеге капа болуп турат. Анан ал адам баягы төмөнкү баскычтагы вибрация деп коет, төмөнкү баскычта термелүүгө түшүп калганда ал жакшы нерсени да көрө албайт да жашоодочу. Ошондуктан өзүн өзү түшүнбөгөн бир абалда боло берет да. Анан ушундай маалда көпчүлүгү баягы доктурга барышат, анализ тапшырат, врачтар карайт, бирок дагы эле анализдерин таппай, диагноз чыкпай, эмне деп айтаарын деле билбей, анан баягы кайрылган адам дагы андан дагы өтө капа болуп баштайт да. Менин баягы анализим чыкпай атат, диагнозум чыкпай атат депчи. Анан достор, мына ушундай абалда депрессияга кирүүнүн ата өтө көп мындай себептери бар да. Ошонун бир эң негизги себептеринин бирөөнү мен сиздер менен бүгүн бөлүшүп кетейин. Бул жашоодо максат жок жашоо. Же болбосо мындай кыялданып, биз негизи мындай кыялданабыз го. Ошо депрессияга түшкөн адам даже кыялдана албайт да. Эгер кыялдана албасаңыз, анда максатыңыз сөзсүз жок болот. Максат бул баягы токойго баары эле кирди. Мисалы үчүн бир шаардын адамдарынын баары бир токойго кирди дагы, бирок бирөөнүн баягы А точкадан Б точкага чейинки максаты бар, бирөөнүкү жок. Эл баягы кирип баратат, эл менен кошо эле күркүрөп эле кирип кетет дагы, кайсы жактан чыгаарын билбейт да. Мына ушундай абалда дагы баягы түшүнүксүз абалдар болот. Анан эртеңки күнү эмне күтүп турганын билбейт. Анан ушундай абалда дагы бир түшүнүксүз абалдарга келип калат да. Ошондуктан урматтуу достор, депрессияга кирген адам сөзсүз мындай өзү анализдеш керек да. Мен эмне себептен кирип атам? Анан эми адамдардын баардыгы эле аны өзү эле мындай өзү эле изилдеп, анализдей албайт да. Ошондуктан сөзсүз баягы психологторго барыш керек, же тренерлерге барыш, насаатчы болуш керек сөзсүз. Жанында бир жол көрсөтө турган бир адам болуш керек да. Мына ошондой эле чыгып кете албаса, мунун аягы мындай көп жакшы нерсе менен бүтпөйт да. Ошондуктан эгерде ушундай абалдарыңыздар болуп калса, мындай этият болуңуздар.